Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, кадырман калайкалк, эли журт, сиздер менен кайрадан Нур Медиа каналы. Мына бүгүн күнгө карата 2023-жыл 14 ноябрь. Барыңыздарга маалым болгондой эле, бул жакта ар бир айдын 15-инде бир айлык имамдардын жана давачылардын илим деңгээлин жогорулатуу курстары уюштурулат. Эми бүгүн ошондой курстардын бири бүтүп жатат. Азыр биз байкелер менен агалар менен жолугуп, ушул бир ай ичинде кандай нерселерди үйрөндү, эмне деген пайдалар болду, ошол туурасында кыскача маектешебиз. Андыктан экрандан алыстай туруңуздар, жүрүңүздөр. Бул жакта мына аксакалыбыз дагы жүргөн экен, маектешебиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз ата, жакшысызбы? Жакшы, Кудай деп. Аллага шүгүр. Бүгүн үйгө жөнөп аткан экенсиздер. Үйгө жөнөп атабыз, айылга жөнөп атабыз. Ата, мына ушул бир ай ичинде илим алдыңыздар. Айын алыстан келип, курбанчылык кылып. Эми ушул бир ай сиз үчүн кандай өттү? Эмнелерди үйрөндүңүз? Кандай пайдалар болду? Бир ай ичинде бир топ жумуштарды үйрөндүк. Мисалы, күндөлүк дуаларды жаттадык. Мечитке кириштин, чыгыштын, дааратканага кириштин, чыгыштын, үйгө кириштин, чыгыштын дуаларын үйрөндүк. Ушул бир ай бою такажутту күнүгө окуп аттым. Абдан жакшы. Анан жашыңыз канчада ата? Жашым 82-де. Машалла, машалла. Жашыңыз улгайып калса дагы, бая илим жашкары карабайт деп келген экенсиз да. Баягы өкүм, Алла Тааланын өкүмү да бул. Туулгандан өлгөнгө чейин илим алсаң да кеч болбойт деп. Ошонун немесинде келип атайын, мен мындан бир 2 жыл мурун келишим керек эле. Шарт болбойт дегенде мында болот. Быйыл Алла Таала буйруптур, келдим, келип окуп, жакшы, маанайым жакшы. Бир топ пайдалуу нерселерди алдык. Себеби баягы намаз окуп атканда эле бир топ катачылыктар болгон экен. Аларды оңдодук. Куран окуп атканда тажвидтерден бир топ аксап калган экенбиз. Аларды үйрөндүк. Дуаларды жаттаганда кыйналган жоксузбу? Жок, анча-мынча кыйналдык. Чынында кыйналдык. Бирок баягы талап болгондон кийин эң негизги нерсе талап экен да демек. Эң негизи талап да. Эми мына жаш муундарга кандай насааттарыңыз бар? Жаш муундарга өтө жакшы көчөнү кыдырдык. Ушунчалык көп бала окуйт экен, баары тең эле окуп атышат. Ушул биздин келечегибиз, Кудай буйрса. Кыргызстан өсөт, өнүгөт. Бир-эки муун өткөндөн кийин башкача болот. Кудай буйрса. Бул эле медресе эмес да. Кыргызстан боюнча толтура медреселер бар, толтура мечиттер алып атат, баары тең иш жүрүп атат. Алла Таала Кудай буйрса алдыга сүйлөйт бизди. Чоң рахмат ата, ишиңизге ийгилик, Алла Таала өмүрүңүзгө береке берсин, үйүңүздөргө аман эсен жете алыңыздар. Алла разы болсун. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулилlah, все хорошо, алхамдулилlah. Бүгүн үйгө кайтып атасыздар. Бүгүн үйгө кайтып атабыз. Каяктан келдиңиз эле? Бишкектен келдим. Бишкектен. Алхамдулилlah. Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров. Да благословит Аллах нашего пророка Мухаммеда саллаллаху алейхи вассалам. Бияка келердин асында мен Бишкекте чөйрөм болсо орус тили менен сөчүк да. Кыргызчаны биртке билип билбей чала бала сөчүк да. Бирок дегенде илим жолуна тургандан кийин кыргызчаны уже биле баштадык да. Эне тилди ушул жактан үйрөндүңүз? Эне тилди ушул жактан бекемденип үйрөнүп келдик да. Абдан жакшы. Бияктан сарсанап аткан болчумун, кыжалат болуп аткан болчумун. Мен кыргыз тилде түшүнбөй каламбы. Эми бирок дегенде кой, Аллахка туруп, Аллахка баратканда Аллах өзү хидаят берет, өзү илимди берет. Өзү жардам берет, өзү жардам берет деп. Ушу менен келдим да, туруп, шайтан болсо, жок сен түшүнбөйсүң аткан болчу. Бияка келип туруп, Аллах хидаят берди, жүрөктү ачты, илимди киргизди, ушуга жаман сүйүнүп атам да. Абдан сүйүнүп атам. Бияка келген максатым болсо, иманды көйүтүп кетейин дедим биринчиден. Иман көйгөндөн кийин якын бекемирээк болду да. Якындан сөздө таанып калдык да. Орусчасы болсо убеждение деген сөз болот экен да. Убежден да ла илаха иллаллах Мухаммеду расулуллах. Экинчи жагы болсо, эмни билдим? Бул болсо ибадат. Ибадатка мен кызык болчу да, ибадат кандай 24 саат кылса болот деп. Ошо кызыгып жүрдүм эле, кантип эле сахаптар кылып жүрчү эле деп, бияктан да үйрөттү да, талабалар үйрөттү да, алхамдулилlah. Эми айта кетпейбизби, кантип 24 саат ибадат кылса болот экен? Эми болсо биз жөн убакытты жөн эле кетире бербей, басып баратып да дуаларды, үйдөн чыгып баратканда дуаны айтып, мечитке кирип атканда дуаны айтып, басып баратканда сапарга чыксабыз, дуаны айтып, дуаны айткандан кийин да зикирде кылсабыз да болот экен да. Ар кайсы нерсени сүннөткө ылайыктуу нерсе кылсабыз. Демек, сүннөт менен толук
күнүңүз өтсө ошол 24 саат бою ибадат болуп эсептелет. 24 саат болуп саналат экен да. Даже жатып уктаган, жатып алдында уктат, перед тем как лечь спать, дуаны окуп туруп жатсаң, бул да уже бул эме болот экен да. Ибадат болот экен да. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Ушу кыргыз тилинде, эне тилинде бияктанда үйрөнүп кетип атабыз. Араб тилге түштүк, Куранды окуп баштадык. Хафиз болгону бул жүрөктө мындай мечта болчу. Талап болчу, мечта болду. Эми болсо ушуга жакындап калдык да, жакындап арабча түшүп келдик да. Канча сүрө жаттап калдыңыз? Канча азыр 14 сүрөдөй, иншаллах 14 сүрөдөй жаттап калдык да. Буга чейин келгенге чейин канча сүрө билет элесиз? Бирткеле сүрө билет болчук, бирткеле сүрө билет болчук. Бирок бияктан келип ушундай талап койдук эле, я Алла, иншаллах эми болсо 1-2 жылдын ичинде уже Куранды до конца жаттаганга ниет бар деп барып туруп таштап койбойбуз. Окуйбуз, жаттайбыз. Арабча тилде уже үйрөндүк, арабча тилден уже жаттайбыз да. Мурун араб тилди көргөндө жүрөк чөрчү да. Ами эмне деген мондай жазуу бар депчи. Бул эмне кылгасыз эле жүрөк чөрчү. Бир күнү транскрипция катары Куранды окуп атсабыз, кыргыз темесинечи, кыргызчасын окусабыз, досум келип кара калды эле, жүрөк чыгып калган. Ами сен арабча окуп атасың депчи. Таң калып калды. Мен туруп, жок депчи, иншаллах окуйм дедим эле. Ал болсо 1-2 артта эле болгон болчу. Эми иншаллах араб тилди ачканда бирок жүрөк сүйнөт го. Бир максатка жеттим депчи, бир максатка жеттим деп. Өзгөчө түрдө ушул 1 айлык курс сизге эмнеси менен таасир этти? Өзгөчө. Өзгөчө бул бияктан келгенден кийин мен өзүмө тарбия алып кетейин дедим да, менчи тарбияны өзүм билбей жатканда кандай тарбия болот экенин, ата энеме дагы кандай мамиле кылыш керек? Кандай мамиле кылыш керектигин билбей жаткам да, билбей жаткам. Эми барабыз да ата энеме алхамдулилля эми ушундай кызматты кылып, жакшы алар кандай бизге мээрим берсе, биз андан да кичине көбөйтүп алдына түшөбүз да, ата энебиздинчи канчалык мээрим бизге берсе, ушунчалык көбөйтүп беребиз иншаллах. Иншаллах ата энебизге сый урматты мен билбечим кандай экенинчи. Эми барып жанынан чыкпайбыз да. Көрки ата энелердин, көрки адамдардын ата энеси жок да. Бирок алхамдулилля меники бар да. Алхамдулилля бар ошого. Эми барып туруп үйдөгүлөр ата энебизге алдынан түшөбүз да. Алдынан түшөбүз. 1 айлык курстун ичинде ушунчалык берди да. Ушунчалык жүрөккө кирди. Аллах ыраазы болсун ошол жака. Эми мындан кийин кандай амалдарды кыласыз? Келечекте кандай максаттар? Эми деген келечекте болсо мечитке барабыз, мечитке бекем турабыз иншаллах. Ошо максатка койдук, мечитке бекем турабыз деген. Бияка келердин астында мен үйлөнмөкмүн. Бирок айттым мен, эси азыр мен бияка келе албасам мечитке, мен келип аткан келечегим жаман болот дедим да. Жаман болуп калат деп. Эми бияка я должен сюда прийти, бияка келгенден кийин мен мое будущее будет процветать. Если я сюда не приду, мое будущее так и останется там позади, эптеп жүрөм дедим да. Жок, мен бияка тырышып келем деп баарын даже свадьбаны, даже үйлөнөрүмдү, тоюмду да четке жылдырып койдум да. Кой депчи мындай ушундай келер мененчи. Эми болсо илимди үйрөнүп, жашоомду оңдоп, анан кийин турмуш курайын деп. Ооба, турмушту ушу уминден бияктан үйлөнүп, кандай турмушту коюш керек экен деп ушу илимге келдим да. Эми ушуну илимди алып кеттим. Эми ушуну болсо сүннөттөрдү үйгө бекем кылабыз да, иншаллах. Абдан жакшы. Өтө чоң пайдалар алган экенсиз байке. Өтө чоң, Алла ыраазы болсун. Жакшы сүйлөп бердиңиз. Ишиңизге келик. Эми үйгө аман эсен жетип алыңыз. Амин, Алла ыраазы болсун сизге. Амин, Алла ыраазы болсун. Аксакал менен маектешебиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кандайсыздар, жакшысызбы? Жакшы, соолуктарыңыз. Алхамдулилlah. Сиз дагы 1 ай окудуңузбу? 1 ай ушул жерде болдук. Кайсыл жактан келдиңиздер? Биз Ош шаарынан Талдык деген кыштагынан келгенбиз. Кара Суу районуна карайт. Атайын алыстан келген Ошол жерден курбанчылык кылып кичине келип бир илимдерди алдык. Илимди 70ке чыктык. 70ке чыгып илим талап кылып келдиңиз. Илимди 5тен кабырга чейин ал дейт. Мен карып калдым эле, тилим келбей атат эле дебесең кичине өзүбүздүн акыретибизди түздөшкө келип, бу жерде неберелер окуйт эле, жакшы өтө чоң таасир алып келдик. Бул жерден Алла Таала хидаят эштерин ачсын. Алым-улмалар көп чыксын ушул жерден. Дуа кылдык биз ушул жерден бир марказ болуп кетсин деп. Иншалла. Анан баягы дуаларды сүрөлүп жаттаганда кыйналган жоксузбу? Жок, олорду неме кылсак, кичине карылык буягынан кирип, буягынан чыгып атты, бирок такалап өзүбүзгө керектүү нерселерди бекем дедик. Анан Куранга кичине кирдик да. Куранды окуп алдык, жакшы. Сизге өзгөчө түрдө эмнеси менен таасир этти? Өзгөчө ушул мына балдар бу жерде талай илимдер ушундай окуп неме кылат экен. Ушулардын немеси бизге өтө таасир берди да. Өтө ыраазы болдук. Жакшы балдар бар экен бу жерде окуп. Аны биз 3 күнгө дебатка чыкты элек.
ошолор түшүнбөгөн көп нерселерди түшүндүрдү да. Эмес эл журтка кандай дагы бир тилектериңиз, насааттарыңыз бар? Кудай калса барып ошол өзүбүз теңдүү кошуну коло, тууган урук ошо бардыгын ташкилдеп бияка бир окуу деген жакшы сонун нерсе экен. Келип окуп кеткиле деп барып ошолорго айтышка сөзсүз. Биз дагы бул жерден уккан неткенибизди бардыгын айтып беришке. Анан сиз мына 70-ке келип калдым дедиңиз. Эми сиз курактуу аталар дагы кээ бир эми келейин деп атса баягы карлык деп эметкендер да болот. Эми ушул илим кандай кеч болуп калган жокпу же азыр да кеч эмес бекен? Кеч эмес экен. 82-ге чыккан, 83-кө чыккан аксакал да келди. Ол дагы илим алып кетти. Көлдөн келипти. Демек илим жашкарга карабайт. Карабайт экен. Эми үйгө кандай азайымдар менен өзүңүзгө тапшырмаларды алып кайтып атасыз? Барып бешемалга бекем болобуз, 2,5 саат беребиз. Талим машбараны мечитте, үйдө талим машбара өтөбүз. Ошолордун баардыгын кылышка мына жерден үйрөнгөндөрүбүздүн баардыгын ошо 5 убак намазды мечитке барып каттаганга сөзсүз ниет кылдык. Коңшу колоңдор менен, туугандар менен болгон мамиледе кандай болот? Мамилелерди өтө сылык сыйпа кылып, ошолорду айтып деп, анан 3 күн дөбөткө чыгарышка сөзсүз ташкил кылабыз. Абдан жакшы. Чоң рахмат ата. Абдан жакшы пайдаланган экенсиз. Ишиңизге ийгилик. Майлуу. Жакшы жетип алыңыздар үйүңүздөргө. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп болдуңуздар. Бул жакта 1 айлык курста жалаң эле жаштар эмес, балким жашы улгайган аксакалдар, бирөөсү 70-те, бирөөсү болсо 82-де келип, атайын алыстан келип, чөк тизилеп ушул жерде илим алышты. Эми демек бул илим жашкарга карабайт. Бул илим талабул илми фаридатун ала кулли муслимин дегендей, илим талап кылуу ар бир мусулманга милдет. Андыктан биз дагы илим алайлы. Бардык эл журт калай калк алып жаткан пайданы биз дагы алып, биз дагы келип ушундай курстарга келип окуп, илимибизди дагы көбөйтүп өстүргөнгө аракеттенели. Чоң рахмат, сиздер менен Нур Медиа каналы болду. Андыктан биздин каналга катталып, коңгуроонун басканды унутпаңыздар.